Урматтуу депутаттар, бул мыйзам азыркы заманда азыркы убакта өтө керек болуп аткан мыйзам деп ойлойм. Анткени дүйнө жүзүнүн ушул азыркы акыркы убакта өнүккөн мамлекеттерди, ошо Финляндия, Япония, Сингапурду карасак, негизи билим тармагын реформа кылып, анан гана өнүгө алыптыр да мамлекет. Анткени мамлекетте бардык тармакта иштеген адамдар билим тармагынан чыгып атат. Анан бул жерде билим тармагынын сапатын азыр биздин коллега Жанар Кубанович айткандай, билимдин сапаты чогорулайт. Мына Бишкек шаарында 20-дан ашык мектеп жетишпейт дейт. Ош шаарында толтура мектептер жетишпейт. Ош шаарында Киров мектебинде бир класста 45 окуучу окуп атат. Негизи ушул эң негизгиси мамлекеттик мектепте нагрузка азаят, жеке менчик мектептер көбөйсө, анан эконом болгон акчаны кайра ушу мамлекет өз мектебине жумшай алат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде эң биринчи баягы биздин коллегалар басынчы сурап атпайбы? Сөзсүз сан болгондо, көбөйгөндө, атаандаштык болгондо баа түшөт, сапат көтөрүлөт. Ата энелерде сөз тандоо болот. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мыйзам сөзсүз керек. Буну кабыл алсак, анткени 5-сазыкта депутаттар бала бакчаларды бошоткондон кийин Ош шаарында 27 менчик бала бакча ачылыптыр. Мурун бала бакчанын жетиштүүлүгү 23% болсо 40%га чейин жетип атат азыр. Бул ошон үчүн мен ойлойм, буга дагы мен дагы ушул билим берүү министрлигине дагы рахмат айткым келип келет. Ушуну колдогонуңуздар үчүн. Бул көрөк, мен ойлойм, ушуну колдоп берүүңүздөрдү суранам.